именно өзүбүздүн клиенттерибизге бизден аренда алса же болбосо выкупка машина алса, biz официально трудовой договорын кылып туруп, официально регистрациясын кылып, жатаканасы менен как положено, законно, самый главный 3 вопроса затрагивать этебиз. Биринчи вопрос регистрация боюнча, экинчи вопрос розыгрыш боюнча, үчүнчү вопрос выкуп аренда боюнча. Ушул убакытта, пока мамлекет берген убакытка реестрге кирбей калышка жардам беришке возможностубуз бар. Бизден машина албай, биз менен иштешпеген биздин клиенттерибиз эмес эле чалып туруп, мага регистрация кылып бергиле или трудовой договор кылып бергиле. Баарыңыздар билесиздер, биз 50 үй бүлөгө, многодетный семьяларга первоначальный взносторун биздин компаниябыз төлөп беребиз деп видеону чыгарганбыз. Машина бар, 100 000 первоначальный биз сиздин ордуңузга төлөп беребиз. Келиңиздер деп чалабыз. Бизге кайрылып, многодетный болуп келген клиенттер машинаны первоначальный взнос сиздердин үчүн биз төлөп берип атабызбы? Biz только сиздерге гана машинаны беребиз. Бизден машинаны алып, тууганым минет, акам минет, эжем минет андай болбош керек. Перепродажа болбош керек. Биз действительно многодетный болгон үчүн первоначальный взносуну топтош үчүн кыйыныраак болгонуга гана ошондойго возможность берип атабыз. Өзүбүз төлөп берип атабыз. И только ошол клиентке гана берип атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Канавто YouTube каналын көрүүчүлөрү, көптөн бери бизде видеолор чыкпай калды эле. На это есть причины дегенди орустар айтмакчы. Бүгүнкү видеодо биз самый главный 3 вопроса затрагивать этебиз. Биринчи вопрос регистрация боюнча, экинчи вопрос розыгрыш боюнча, үчүнчү вопрос выкуп аренда боюнча. Өзүңүздөр көрүп атасыздар азыр кандай ситуация болуп атат миграционный политика боюнча Россиянын территориясында. Баарыңыздар билесиздер, бүт иностранный гражданиндердин легализациясыга мамлекет убакыт берген. Ал убакыт дагы келип атат, уже түгөнүп атат туугандар. Көп азыр блогерлер чыгып, андай кылып берсеңер болот, мындай кылып берсеңер болот, өздөрүнүн ойлорун айтып чыгышып атат. Аларды дагы угуп атабыз баарыны. Ошонун аркасынан азыр сиздерге регистрациянын вопросуну чечип беришке аракет кылып атабыз. Бизден именно өзүбүздүн клиенттерибизге бизден аренда алса же болбосо выкупка машина алса, biz официально трудовой договорун кылып туруп, официально регистрациясын кылып, жатаканасы менен как положено, законно 1 жыл базада тура турган кылып беришке возможностубуз бар бүгүнкү күндө. Менин оюмча азыр бул биринчи жолу, по крайней мере, если бизден бөлөк башка парктардагы ушинтип регистрациясыга чейин өзүнүн водительдердин вопросторун чечип бере алып или берсе, бизге дагы неме кылып коюңуздар, комментарийларда жазып коюңуздар, биз дагы көрүп көрөйлү. И возможно биз дагы билбеген нерселер дагы бардыр. Поэтому комментарийларда жазайыңыздар. Бизден машина албай, биз менен иштешпеген биздин клиенттерибиз эмес эле чалып туруп, мага регистрация кылып бергиле или трудовой договор кылып бергиле. Туугандар, жок, андай нерсе жок бизде. Заранее айтып атам, чтобы мага жалбаңыздар дагы, сообщениям жөнөтпөңүздөр туугандар. Мен азыр строго өзүбүздүн клиенттерге эле гана жардам бере аламын. Легально полный документтерди кылып, ушул убакытта, пока мамлекет берген убакытка реестрге кирбей калышка жардам беришке возможностубуз бар. Ошондой туугандар. Эгерде бизде арендадагы да машина бар, машиналарыбыз бар, кимге законно иштеймин, законно регистрациямды кылам, законно трудовой договорлор болуш керек десеңер, добро пожаловать, келе бериңиздер бизге. Биз ошол вопросторуңуздарды чечип беришке аракет кылабыз. И бүгүнкү күндө чечип бере алабыз туугандар. Вот, биздин возможностьтарыбыз дагы ограниченный, машиналарыбыз дагы ограниченный. Ошого менин оюмча, ким азыр келип бизден вовремя машинаны выкупка же арендага алып алса, жакшыраак машинага отуруп, кисартын кылып, самозанятый подтверждение кылып, регистрациясын кылып, трудовой договорлорун алып, законно иштесе, менин оюмча эң выгодный болот. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, миграционный служба кандай иштеп атат и политика мигранттарга кандай болуп атат азыр территория Россиянын ичинде. Вот, ошондой туугандар, кыскасы регистрациясынын вопросуну биз сиздерге өзүбүздүн гана клиенттерибизге чечип бере алабыз. Ал биринчиси. Экинчиси розыгрыш боюнча туугандар. Баарыңыздар билесиздер, биз 50 үй бүлөгө
многодетный семьяларга первоначальный взносторун биздин компаниябыз төлөп беребиз деп видеону чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө бир 15-16 машиналарыбызды бергенбиз, СВНдерибизди. Азыр Бестун B70 деген машинабыз чыккан, еще Житур Дашинг деген машиналарыбыз чыгат. Азыр баарыңыздар айтасыз, кантип эле силер бердиңер, розыгрыш кылбай деп атасыздар. Туура туугандар, розыгрыш болгон жок. Неге болбоду розыгрыш? Биз видеону чыгарганыбызда мага 1-2 күндө эле бул жакта биякта заметкамда список бар, 50 машина благотворительность деп жазып койгом. Бул жакта 146 адам уже список менин эле телефонумда бар. Еще биздин офисибизде иштеген, биз менен иштеген сотрудниктерибизде дагы списоктери бар туугандар. Ушул видеого дагы өзүмдүн номеримди и Абайдын дагы номерине кошуп коем. Мен трубканы ала албай калсам, точнее ответ бере албай калсам, экинчи номерге дагы чалсаңыздар болот, жазсаңыздар да болот. Чалсаңыздар болбойт туугандар. Звоноктор өтпөйт. Только голосовой сообщениялар менен же сообщениялар менен WhatsApp'тан сүйлөшөбүз, чтобы экөөбүздө бири-бирибизде биз не деп кандай информация маалымат бергенбиз, сиздер кандай информация сурап аткандарыңыз сохранен болуп калышы керек. Выкупубуз без розыгрыш ооба бердик машинаны. И ушундай көп клиент болгон үчүн биз розыгрыш кылбай эле туугандар. Очередь менен, список менен азыр ким биринчи, экинчи жөнөткөн жанагы скриншотту, комментарийни жазган клиенттерге чалып, туугандар, ушунча машина чыкты, ушундай условияда берилип атат. Допустим, азыр Бестун B70 берилип атат. Первоначальный взносу 100 000, ежемесячный платеж 99 000, 36 айга машиналарыбыз пробегтер менен 10 000, 15, 20, 30, 50 000 пробегтер менен машиналар жакшы состоянияларда. Кааласаңыздар, от машина бар, 100 000 первоначальный биз сиздин ордуңузга төлөп беребиз. Келиңиздер деп чалабыз. Эгерде клиент макул болсо, фото видео отчетторду жөнөтүп машина жаккан болсо келет. Биз ушундай эле видеону тартып туруп, кийинки видеобузга уже фонд менен канча адамга биз канча машинаны чыгарып бергенибизден полный отчетторду туугандар беребиз, кыжалат болбоңуздар. Это выкуп боюнча. Следующий вопрос еще немало важный. Жанагы не парктар банкрот болуп атат, неге кандай рекламаны блогерлер берип атат. Көрүп атасыз туугандар, вот мен азыр бир-эки обычно YouTube'дан блогерлердин аттарын айтпайт элек, обращение кылбайт элек. Бунусу да баарыңыздар билесиздер, именно такси сферада 5-6 блогерлерибиз өтө күчтүү деп ойлойм. Көп видеолорду чыгарышат, көп аракет кылышып атат. Таза иштегенге алар дагы аракет кылышып атат. И недавно вот көрүп калдым, азыр точно айта албайм, Абай эстетип кое аласыңбы? Куба такси менен Маза Браза, Куба такси. Ушул коллегаларыбыз дагы видеолор чыгарып атат. Мен азыр точно эстей албайм го, но смыслы биз таксопарктын жетекчилерибиз условияларды түзүп, возможностьтарды кылып берсеңер, биз даже готовыйбыз, если все законно болсо, там законно иштегенге деген дагы сөздөрдү угуп калдык. Мына туугандар, пожалуйста. Бүгүнкү күндө, бул күнгө чейин возможность жок эле. Бүгүнкү күндө вот силерди дагы угуп, ушундай возможностьту түзүп беришке аракет кылдык. Келе бериңиздер. Бааларды ham көтөргөн жокпуз. Өтө кымбат дагы кылып аткан жокпуз. Биздин машиналарыбыз биздин компаниядан чыккан плюс-минус арендада эле болуп чыгат туугандар. Выкупка как с пробегом, так и жаңы машиналарды ham беребиз. Первоначальный взнostор 100 000ден башталат, 300 000ге чейин барат. Ежемесячный платежтор 90 000ден башталат, даже 78 000ден башталат, 118 000ге чейин барат. Башка парктарды ham көрүп атабыз, биздин коллегаларыбыз там орустардын парктары, башка парктардагы канчадан берип аткан машиналарны, кандай условияда берип аткан. Ошого менин оюмча бизден жакшыраак условияда где-то машиналар тапсаңар, пожалуйста, бизге дагы ссылкаларын жөнөтүп койгула, көрөлү, аракет кылайлы. Может, биз дагы бир нерсени билбейбиз. Аракет кылабыз всегда жакшыраак условия түзүп беришке өзүбүздүн клиенттерибизге. Ошондой эле Манас Кейджиде YouTube каналда, Анвардын YouTube каналында көрүп атам. Аракет кылышып атат балдар. Даже реклама кылганда ham уже ойлонуп калышты, кайсы парктарды
реклама кылсак болот, кайсы парктарды реклама кылбасак болот, болбойт. Туугандар, туура кыласыңар, менин оюмча молодцы. Мен только поддерживать только могу, да, ошондой намеренияларды. Но айтайын дегеним, силер парктын там личный кабинетini проверка кылганыңар менен макул. Ошол личный кабинетте ошол лизингде карызы болбой, башка да болушу мүмкүн, аны силер билбейсиңер все равно. Эртеңки күндө карыз пайда болобу болбойбу, аны дагы билбейсиңер. И мен 100% уверенныймын, то что эртеңки күндү только Кудай билет, аны эч ким айта албайт. Но безопасныйраак кылайлык десеңер, менде вот как раз встречное предложение. Келгиле, бир видео тартайлы, кааласаңар, биздин компаниябыз полностью түшүндүрүп бере алат. Кантип силер грамотно таксопарктарды проверка кылсаңар болот экенин. Ошондо точно билип каласыңар да, бул паркты силер реклама кылсаңар болобу, болбойбу, банкрот болобу, болбойбу. И более квалифицированный болуп каласыңар ушул направленияда. Потому что силерге дагы өтө көп клиенттер келет, баарыбыз эле бу жерде иштеген келгенбиз, алар дагы силердин жумушуңар. Көп адамдар айтат, көрүп калабыз, то что вот буну проверка кылганыңдан эмне толканы, личный кабинет көргөнүңдөр дегендер. Но зато ал адамдар кылып атат. Башкалар вообще эле кылбай эле реклама кылгандарам бар. Аны дагы признавать этиш керек бар. Ал менин оюм, личный мнением просто. Вот. Это блогерство менен банкротство жакты касаемый вопростор боюнча бул менин личный өзүмдүн сугубо мнениям. Эч кимди мен кандай деп жаман деп дагы айтып аткан жокмун, иштебегиле или там ишиңерди билгениңди кылгыла туда-сюда. Мен азыр берди баарыңар менин туура түшүнгүлө. Эч кимди конфликтке дагы чакырып аткан жокмун. Изначально чынын айтсам, может менин ойлорум дагы башкача болгон, но азыркы моментте даже ушул видеону сиздерге тартып атып, мен түшүнүп атам то, что биригип жумушту кылсак, менин оюмча, все равно жакшыраак болот деп ойлойм. Азыраак адамдар алданат, азыраак адамдар күйөт. Контент, как говорится, да, там вот автосалонубузда чыгып кааласаңар машина тартасыңар, кааласаңар выкупты, пожалуйста, контент десеңер, контенттен кылып беришке аракет кылабыз. Это биздин коллегаларыбыз, блогерлерди касаемый вопрос. Ошондой туугандар, бүгүнкү видео ушундай короткий болду. Машиналарыбызды азыр нарезка кылып, кандай машиналар выкупка арендага берилет, в конце азыр көрсөтүшкө аракет кылабыз, примерный баалар бар. Ошондой баарыңыздарга убактыңыздарды бөлүп, ушул видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жалат болбоңуздар, розыгрыш эмес, уже официально просто тапшырып беребиз. Но еще бир дагы жолу, пожалуйста, бизге кайрылып, многодетный болуп келген клиенттер, машинаны первоначальный взнос сиздердин үчүн биз төлөп берип атабызбы? Биз только сиздерге гана машинаны беребиз. Бизден машинаны алып, тууганым минет, акам минет, эжем минет, андай болбош керек. Перепродажа болбош керек. Биз действительно многодетный болгон үчүн первоначальный взносуну топтош үчүн кыйыныраак болгонуга гана ошондойго возможность берип атабыз, өзүбүз төлөп берип атабыз. И только ошол клиентке гана берип атабыз. Понятное дело, ал машинаны сиздер кийин сатып башка адамга өткөрсөңүздөр болот. Но келип бизден машина алып башка адамга сразу берип коем деген ой болбой эле койсун. WhatsApp'ка только голосовой менен мага жөнөтсөңүздөр өтө ыраазы болом. Прямой чалганыңыздарга телефондорду ала албай жатам. Регистрацияңыздар боюнча, трудовой договоруңуздар боюнча, жильоңуздар боюнча вопростор бүгүнкү күндө Кудай кааласа мына чечилди. Баарыңыздарга убакыт бергениңиздерге чоң рахмат. Бизден келип машинаны алганыңыздарда бүт вопросторуңуздарды чечип беришке аракет кылып атабыз. Салам алейкум.